10 март күнү Талас шаарында Жогорку Кеңештин депутаттары Бактыбек Чойбеков менен Элдар Сулаймановдун катышуусунда билим берүү жөнүндө жана жаштар жөнүндө Кыргыз Республикасынын 2 мыйзам долбоорунун кезектеги коомдук талкуусу болуп өттү. Талкууларды биринчи Бишкекте өткөрдүк, Жогорку Кеңеште билим берүү боюнча, ушул мыйзам долбоору боюнча. Ошто өткөрдүк, эми мына ушул Таласка да келдик. Жаңы мыйзам бул эмнеси менен өзгөлөчүлүп атат. Себеби дегенде эң биринчи бизге мындай жакшы пайдалуусу бул каржы, финансылык каржы маселесин өздөрү иштетип, өздөрүнө баягы өздөрүнүн мекемесине сала турган мүмкүнчүлүк болуп атат. Ваучердик система жакшы болуп атат. Ушул боюнча анан бала бакчалардагы баягы бүгүнкү күндө лицензиялардын талаптары бар да. Ошолор лицензия алып салына турган жакшы мыйзамды азыр талкуулап атабыз да бүгүнкү күндө. Күндүн биринчи бөлүгүндө Талас облустук администрациясынын имаратында билим берүү жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып, ага билим берүү министрлигинин өкүлдөрү, эксперттер, Талас облусундагы кесиптик билим берүү бөлүмдөрүнүн жана лицейлердин жетекчилери катышып, өздөрүнүн сунуштарын беришти. Колдойбуз бул өзгөрүүлөр киргизип аткан. Анан ошо СПОлор үчүн, колледждер үчүн ОРТнын киргизилүүсү бизге ошо суроо жаратылып атат. Себеби дегенде негизи ОРТнын пороговый баллын алган биздин бүтүрүүчүлөрүбүз жогорку окуу жайларга кетип атат. Анан пороговый баллга жетпеген балдар ошо колледждерге, ПТУ окуу жайларына тапшырып окуп жатышпайбы? Анан ушул маселеси кандай болот? Же мүмкүн пороговый балл ниже болобу? Ошол жак суроо болуп атат. Эркиндик бериш керек да бизге. Эркиндик берсеңер эптеп аракет кылып выживать этебиз, өкмөттүн оозун карап отурбай. Бүгүнкү күнү мына мен Талас шаарында жайгашкам. Менде питание деген жок, техника деген жок, подсобный жок, жер жок. Но выживать этип атабыз. Бизди соц развитие, бизге ишкамсыздоо борбору менен алака түшүп, ошо жумушу жокторду эптеп окутуп, контракт менен бияктан окутуп эптеп выживать этип атабыз. Ошондуктан эркиндик керек. Ошо эркиндик болсо, ар бир лицей өзүнүн кадамдарын таштайт да. Жаңы закондо деле ошо аккредитацияны мен ойлоп ошо билим берүү министрлиги эле өзүнө алып өтсө кандай болот эле дейм да. Анткени частныйлар өткөндөр алардын суммалары аябай бизге кымбат болуп кетти. 200 миңге чейин жетип кетип атат. Күндүн экинчи бөлүгүндө Талас мамлекеттик университетинин жыйындар залында жаштар жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Анда эл өкүлдөрү менен биргеликте Талас шаардык кеңештин депутаттары, жаштар жана жарандык активисттер катышты. Мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө ушул жаштарга жакшы көңүл бурулбай келатат да. Республикалык бюджетте мынакей 8 миллион сом эле жылына каралат да. Анын бардыгы мынакей региондордо эмес, ошол Бишкек шаарында анан чоң шаарларда калып, башка региондорубузга жетпей атат да. Ошон үчүн мынакей биздин жаңы ошол жаштар жөнүндө мыйзам долбооруна силердин ошол сунуш пикирлериңиздерди эске алып, силер менен дагы бир мындай бетме-бет отуруп баарлашайын деген максатта келип отурабыз. Талкуунун алкагында мыйзам долбооруна көптөгөн сунуштар берилип, дагы да өзгөртүүлөрдү киргизүү керектиги айтылды. Жалпы эле башкаруу формасына кызыккан жаштарыбыз дээрлик солгундап кетти. Акча менен чечилиш керек деген түшүнүк менен жашаган жаштарыбыз көп. Кызматка келиште дагы, жанагы депутат болушта дагы, жок ошол механизмдердин баарын басып өтө тургандай, мисалы мыйзамды талдаганды билген жаштарыбызды алып чыга турган болсок, бул жакшыраак түшүнүктү бермек. 30 жаш эмес 35 жаш кылыш керек да. Анткени дегенде мына жаш ишкер дегенде түшүнүк бул 30 жашка чейинки курак деп көрсөтүлүп атат да. Анткени айламкелүү эле баары бюджетке такалат да акчагачы. Анан өкмөт тараптан да акча каражатына келгенде жашты 5 жашка 35 эмес 30 жашка чейин кыскартабыз деген ой болуп калышы мүмкүн деп атам да. Ошон үчүн сиздерден суранчы 35 жаш кылсаңыздар. Биз дагы азыр мына быйыл 36-га чыгам. Бак өзүмдү жаш деп сезип турам да, 35-тен бир. Өз кезегинде эл өкүлдөрү берилген сунуштардын баарын эске алып, аталган 2 мыйзам долбоорунун экинчи окуусуна сөзсүз толуктоолорду киргизе тургандыктарын белгилешти.